Түрк Манас университетинде уюштурулган иш-чара унутта калып бараткан спорттук салттуу оюндардын жанданышына түрткү болду. Түпкү маданиятыбызды түзгөн салттуу оюндарды жайылтуу милдет. Анын түрлөрү өлкөлөр ортосундагы мамилелерди бекемдөөгө шарт түзөт. Biliyorsunuz geleneksel spor... Манас университети салттуу спорт майданын куруу боюнча долбоорду жалпыга билдиргенде абдан кубандык. Эми Бишкектин борборунда спорт майданына келип, көкбөрү баш болгон салттуу спорттук иш-чараларды өткөрө алышат. Бул жерде бүткүл түрк дүйнөсүндөгү университеттер ортосунда мелдештер өткөрүлөрүнө жана университеттердин салттуу спорттук тайпалары түзүлөрүнө ишенем. Университеттин жаңы аянтчасында тогуз коргол, жаатуу, көкбөрү, ордо, күрөш, салбурун боюнча мелдештин катышуучулары күч сынашты. Ачылыш аземден кийин салттуу спорттук оюндар токтогон жок. Ошол эле мезгилде жаныбызда ордо оюнунун, кыргыз күрөш оюнунун, жаа спортунун дагы аянтчалары курулду. Бара-бара бул жерде Кыргызстандагы мындайча айтканда экинчи салттуу оюндар майданы жаралган турат. Албетте, Кыргызстан салттуу спорт оюндары боюнча эң күчтүү өлкөлөрдүн бири. Буга 3 жолу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын өткөрүлгөнү далил. Муну атылган окуу жайда салттуу оюндар жана спорт изилдөө борбору атайын институтка айландырылганы да илгенелеп турат. Kültür bir milletin can damarıdır. Менин билишимче, биз дүйнөдө биринчи жолу салттуу оюндар жана спорт изилдөө институтун түздүк. Мындагы башкы максат түрк тилдүү элдерге таандык унутулуп бара жаткан же унутулуп калган спорт оюндарын, маданий иш-чараларды кайрадан жандандыруу. Буюрса дагы көптөгөн жаңы ачылыштарга сиздер менен бирге чогуу күбө болобуз. Өткөн доордун шаңын мындан ары дагы келечекке карай алып жүрүү максатында түрк дүйнөсүнүн жогорку окуу жайларынын арасында салттуу спорт оюндары боюнча мелдештер өткөрүлөт. Биринчи жолу жогорку окуу жайлар ортосунда атылган иш-чараны уюштуруу менен салттуу оюндар дагы жанданат. Айпери Самат кызы, Болот Исаев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.